Суудай агып жаткан өмүрдө ар бир адам өзүнө гана бир таасирдүү же болбосо кызыктуу жашоону тосуп алганга же болбосо жасап алганга өзү гана милдеттүү экен. Андыктан урматтуу көрүүчүлөр, бул өтүп жаткан ар бир күнүбүз эч убакта токтобойт экен. Кадимки булакта агып аткан суу сыяктуу эле күнүгө агып кете берет экен. Аны артты көздөй агызууга эч убакта мүмкүн эмес экен. Ошол сыяктуу элестетип, жашообузду кызыктуу жана сонун маанайда өткөрүүгө сиздерге дагы кеңеш берели жана Кел чай ичели программасы дагы ушундай бир ойдобуз. Баарыңыздарга бул учурда Кутман таң каалаган, мен Айпер Адамкулова жана Кел чай ичели программасы. Урматтуу көрүүчүлөр, баарыңыздарга жакшы күндүн башталышы менен дейли. Таң эрте туруп алыска жол тартып аткан болсоңуз болсо, анын жолуңуздар шыдыр болсун, үйүңүздө жылуу отуруп чай ичүүнү болсоңуз, чайыңыздар таттуу болсун дейли. Деги эле достор, туугандар, жакындардын арасында отурган болсоңуз, анда баарына салам айтып коюңуз дейли. А биз болсо көрсөтүүбүздү баштайбыз жана бүгүнкү көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсү Пиала Голд чайы. Пиала Голд керектөөчүлөр менен бирге иштелип чыккан чыныгы чай билүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Пиала Голд өзүнө кениялык чайдын эң мыкты сортторун камтып, дем берүүчү жыттын, байдамдын жана идеалдуу түстүн кемчиликсиз айкалышы үчүн камтылган. Сен демдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Голд, даамы бай, түсү керемет, чайдын алтын стандарты. Эми өзүбүз отуруп чай ичели. Пиала Голд, түсү алтын, даамы күчтүү. Баарыңыздарды чай ичүүгө чакырабыз. Келиңиздер, чай ичели, жакшы маанайда сүйлөшүп отуралы. Урматтуу көрүүчүлөрүбүздүн көптөн көп күткөн убактысы келди десек болот. Анткени келген коногубуз менен маекти кошо көрүп отурганды дагы жактырышат. Аны эмесе чай үстүндө маек болсун. Урматтуу көрүүчүлөр, катарыбызда болуңуз. Келген коногубузду тааныштырып өтөлү. Бизде ырчы десек болот, ошол эле учурда мугалим бизде Мелис Элебесов. Хош келиңиз. Саламатсыздарбы? Кутман таңыңыз менен. Кутман таңыңыздар менен. Эл журт менен амандашып алыңыз анда. Кутман таңыңыздар менен, ардактуу жалпы телекөрөрмандар, баардыгыңыздарды дагы бир жолу кирип келаткан, кирип келген жаңы жылыңыздар менен куттуктайбыз. Чын эле, жаңы жылды кандай тосуп алыңыздар? Анан кандай бир өзгөчөлүктөр менен тососуздар? Үй бүлөңүздөрдө балким бир салттар бардыр дегендей. Негизи жаңы жыл бизге кичинекей кезде жакшы болчу да. Бирок эмнегедир ушу кийинки бир акыркы 3-4 жылда жаңы жылды мындай бир кызыгы кетип бараткандай да. Же биз чоңоюп кеткендиктенби, андай деле өзгөчөлүктөр менен деле тозбойбуз. Балыкчы шаарында мен өзүм ата-энемдер дагы маданият үйүндө иштегендиктен бизде жылда ушу жаңы жылда биз площадьтын алдында тосчу элек да. 11:30 чейин ырдашып, атам менен апам кызмат кылышып, 12-10 мүнөт калганда анан шашып барып анан ушундай тозуп, салют атып ушундай күндөр өткөн да. Быйылкы жылчы кандай болду? Быйыл деле ошондой болду, ошо балыкчыдан ушу ата-энебиз менен тоздук. Площадька барып, ырыбызды ырдап, үй бүлөбүз менен, бала чакабыз менен жакшы тилек айтып анан тоздук. Балыкчыда демек дайыма ошондой концерт уюштурулат экен да, э? Ооба, мэриянын алдында атайын ушул концерт болот жылда. Жакшы. 2024 жыл кандай башталды? Кандай пландарды койдуңуз быйылкы жылга? 24 жыл жакшы эле башталды буюрса. Мен ушул көп жылдан бери ушул Сыймык Бейшекеев агайыбыз менен дагы иштешип келем, концерттерин алып барып, ырдап. Анан ошо гастролго чыгып келдик. 4-5 жерге концерт коюп келдик. Ушу 1-3 январь күнү. Январда эле башталган. Филармонияга койдук. Анан Каракол шаарына барып келдик. Сыймык байке Караколду өзү жакшы көрөт. Андан балыкчыга коюп, анан кайра Бишкекке келдик да. Жакшы башталды буюрса. Жакшы. Чыгармачылыкка кандай пландарды койдуңуз быйылкы жылга? Канча ырды жаздырып, клип тартып салайын деп атасыз? Быйыл болсо чыгармачылыкта ушул эртең Кудай буйрса ошо бир дос тууралуу ырыма бир клип тартырган атабыз. Эртеңден башталат, э? Эртең. Бир 3 күн тартат окшойбуз. Анан анда сырткары дагы бир жакшы бир ырды, азыр ошонун ырдын үстүндө иштеп атабыз. Үнүн жазып койгонбуз, анан ал дагы буюрса даяр болуп калат да. Жакшы. Достор арасында деп калдыңыз, э? Ырыңыз кимдин ыры? Эмне үчүн дос деген ырды тандалдыңыз? Бул ырды 2007-2008 жылдары негизи ырдалыптыр. Онун жазган Эркин Насыров деген агайыбыздыкы, сөзүн
Алтынбек Алымов байкебиз жазыптыр. Бул ырды мен мурун аябай угуп жүрчүмүн, анан ушу жагып авторунан уруксат сурап, ошо дос тууралуу ырды айта дедик. Анан эртең ушу клипке болсо өзүмдүн досторум, анан классташтарым ошол катышкантат. Башкы ролду ошолор аткарышат да. Ошондой сонун экен. Сценарий демек сюжет менен болот экен да? Ооба, сюжет менен болот. Ал жерде кандай досун сатып кетип эмеспи? Ошондой. Ошондой болобу? Ошондой сюжетте болот. Себеби 3 каарман болот. Биринчи ушул өзүм. Анан дагы 2 досум болот. Анан бирөөсү саткан болот. Ооба, бирөө ошондой болот. Анан бирөө жакшы дос болот. Себеп дегенде биз ошол ыр менен эмнени көрсөтүшүбүз керек. Ушул мына момундай жакшы дос болуш керек. Доско бекем болуш керек деген үлгүнү көрсөтүш керек да. Анан тиги терс каарман болсо мындай дос болбош керек деген ойду көрсөтөбүз. Терс каарманды дагы досуңуз аткарып атабы? Баардыгын тең макул болдубу ал? Ооба, макул болушту. Ал жакшы эле дос беле? Ооба, жакшы эле дос. Же ошондой кылып койду беле? Жакшы эле дос атайын, ошондой кылдык. Дос деп эмнени айтат элеңиз? Чынында багы достун болгону жакшы, жакшы дос болгону андан жакшы деп коет го. Дос деп эмнени айткыңыз келет? Негизи сизде дагы жашооңузда чын эле мындай сатып кеткен, же болбосо капа кылып койгон досторуңуз болду беле? Ооба, негизи андай да достор болгон. Достор негизи аябай түргө бөлүнөт деп коет го. Акчалуу дос карызыңды көтөрөт, шайыр дос көңүлүңдү көтөрөт депчи. Анан чыныгы дос сенин кайгыңды, кубанычыңды баардыгын көтөрөт деп. Анан достор көп негизи. Бирок ошонун арасында сен үчүн күйүп, жумушта ар кандай баягы жеке жашооңдо деле баягы проблемалар болуп калганда ошо өзүнүн проблемасындай кабыл алып, дайым сурап, жардам берип турган досторум да бар да, сөзсүз түрдө. Досторуңуз көпкен кандай бир достукка бекемсизби, же баары менен көңүлүңүздү алса дос боло бересизби, же тандайсызбы? Жок, мен негизи достукка бекем болгонго аракет кылам. Себеп дегенде көп да, эми чыгармачылыкта досторум бар, группалаштарым бар. Анан классташтар, анан өзүм да тандаган достор бар. Анан баардыгы менен тең бирдей катышып, баардыгына тең тойлоруна ырдап берип, мисалы, ошондой жардам кылам. Бекер кылып, Ооба, ошондой кылып турабыз. Бирок эң жакшы достордун мыктысы негизи классташтар болот экен да. Себеби сен бала чактаңдан бери карактериңди, ылдый өйдө кыял жоругуңду баарын билишет да. Ошолор болот экен да негизи. Жакшы, баягы жамандык, жакшылыкта ушул классташтарым көрүп берет деп көбүн эсе мырзалар айтып калышат го. Мырзаларда ушул классташтар көбүн эсе жакын болот окшойт, ушул нерсе көп угуп калам да анткени. Жакшы, досторуңуз сонун адамдар болсун дейли, достукка бекем болсун дейли. Анда азыр бизге чыгарма аткарып бербейсизби? Ошону ырдап бересизби же башка чыгарманы? Мейли, анда ошону ырдап берейин, а? Дос деген чыгармаңызды. Макул. Чыгарманы ырдап берели. Дос болсо деймин досумду, акчага эмес көңүлгө. Дос болсо деймин жанымда, азапка көңүл чөккөндө. Көңүлүм муздап жатканда, кайраттап турган дос болот. Турмушта аксап турганда, туздашкан ыйык дос болот. Менин досум, өзүнө бек жакын досум. Жыргалында түшүгүндө жанымда бир болгон досум. Достошуп сендей дос менен көтөрөм бийик башымды.
Ак тилек айтып sen үчүн ийилип сунам ашымды. Жаңылба жолдон жан досум, ажалдан алыс бол досум. Алдырбай кайгы капага, жигиттин шери бол досум. Менин досум, менин досум, özüne bek jakın dosum. Jırgalında, düşügünde, canımda bir menin dosum, menin dosum. Мына ушундай сонун чыгарма экен. Чындыгында сөзлөрүмө маани бере турган болсок, эртең бул ырга клип тартылып баштайт экен. Достордун аткаруусунда болот экен. Жакынкы күндөрү көрүп калат экенбиз. Клибиңизди да бизге берип коюңуз. Биз эфирден көрүүчүлөргө көрсөтүп туралы дегендей, деги эле дос кандай болуш керек? Ошол суроолорго балким клиптен жооп алаттырсыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Негизи ырларды кандай тандайсыз? Сөзгө маани бересизби же ону жагып калса алып ырдай бересизби? Негизи ата-энем менен кеңешем да мен. Себеп дегенде ошо ата-энем алар чыгармачыл инсандар да. Чыгармачылык өмүр бою ошо Балыкчы шаарында музыкалык мектепте гитарадан сабак берет атам. Апам болсо маданият үйүндө иштейт азыр. Анан бирок эми эски кишилер негизи эски ырларды эле баягы кеңеш бере берет экен да. Ошо репертуарда көбүнчө 60-70% эски ырларды жаңыртып ырдадым. Анан бирок эми эски ырды эле жакшы. Анан эми ошо былтырдан баштап ушу жаңырлар менен иштеп атам да, жаңы акындар менен иштешип. Негизи жаңырда жакшы болот экен да, жаңылык болуп элдер башкача кабыл алат экен. О, жаңыр экен депчи. Эски ырдап койсоң, бул мурун укканбыз, муну бул ырдачы, сен мындай ырдап койсуң деп салыштыруу болуп калат экен да. Жакшы, демек баягы оон деле сөзүн деле бирдей карайт экенсиз. Ооба, бирдей эле карайбыз. Жакшы. Сизден ушул комуздан сабак берерибизди билебиз да. Негизи мугалим дегенде бизге сүрдүү ушундай бир элестетебиз го мугалимдерди. Анан сиздин окуучуларыңыз кандай кабыл алышат? Мындай ырчы катары да кабыл алышабы же сүрдүү мугалимсизби? Кандай мугалимсиз негизи? Мен негизи аябай эле тартипке бекеммин. Анан ырчы катары деле билишет. Себеп дегенде азыр баягы интернеттен ырларыбызды, клиптерибизди статустарга коюп, ушундай заманда жашап атпайбызбы? Анан баары көрүп турушат. Чыкканда окуучуларыңызга таратат экенсиз да, группаларга салабыз. Азыр ушундай болуп калып атат. Анан негизи тартипке аябай эле бекеммин. Бирок негизи мындай бир жаман баа койбойм да, мен негизи ушундаймын да, ак көңүлмүн да. Бирөөнүн такыр көңүлүн ооруткум келбейт. Жалаң беш. Жалаң беш эле кое берем да. Негизи комузду мындай жаңы үйрөнүп аткан адам канча убакытта үйрөнүп кетиши мүмкүн? Эми негизи комуз үйрөнүш үчүн эң биринчи музыкалык данный керек. Угуу сезим, слух деп коет, анан ритм керек да. Анан эгерде ошо слух ритм болсо, анан кызуудан да болот, анан албетте мугалимден да болот. Бир 2 ай 3 айда бир майда 3-4 күү ойносо болот. Күүдөн башташ керек. Күүдөн башташ керек. Биринчи комузду кармап, биз негизи эме менен үйрөтөбүз да, нота менен. Жанагы айдоочулук күбөлүктү биз жөн эле сатып алганбыз, мисалы менчи. Кээ бирөө азыр окутпу? Ошол сыяктуу да, биз окутабыз кандайдыр нотаны. Нота, нотный станда 7 нота кайсы каякта жайгашат, комузда канча позиция бар, анан постановка деп коет, кармаганды үйрөтүп, анан акырындан. Жакшы, азыр бир аздан кийин ушул үйрөтүү жолдоруңузду уланталы, эч кайда алыстабай туруңуздар.
Кел чай içeli программасынын демөртүсү Пиала Голд чай. Пиала Голд жөн эле суусундук эмес, бул Борбордук Азиянын маданиятынын жана салттарынын чыныгы бөлүгү. Пиала Голд чай суусундукту жаркыраган байдам жана жогорку сапат менен камсыз кылуучу катуу өндүрүш стандарттарынын аркасында түзүлгөн. Сен демдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Голд даамы бай, түсү керемет. Чайдын алтын стандарты. Эми өзүбүз отуруп чай ичели. Пиала Голд түсү алтын, даамы күчтүү. Биз болсо көрсөтүүбүздү улантсак, студиябыздын коногу бизде Мелис Илебесов бар. Айтсаңыз, негизи ата-энеңиз чыгармачыл инсан болсо, анан бул демекки бала кезиңизде эле аң сезимге түйүлүп калган нерсе экен да, ырчы болом деп кыялдандыңызбы же ата-энеңизден өтүп эле мен дагы ырчы болушум керек экен деп ойлондуңуз беле, кандай болгон? Негизи 8-9 класс боло баштаганда ошо дайыма ушу Ноорузда 31 август эгемендүүлүк күнүндө ушундай концерттер болчу, баарын ырдай берчүмүн да, кызыгып. Хай-файдын ырлары, руки верхтин ырларын биздин убакта ошол болчу кичинекей кезде. Үйдөгүлөр жакшы эле айтты, сен үнүң деле жок, ырчы деген жакшырдаш керек депчи. Эми алар баягы профессионалдык көз караш менен карап деп башка тармактан эле оку деп ушунчу. Анан болбой эле ырдап туруп алдым, анан алар деле байкады окшойт, анан Бул болбойт экен деди го. Бул болбойт экен деди окшойт. Анан Каракол шаарында ошо музыкалык окуу жай бар. Өзүлөрү ошол жактан бүтүшкөн атам апамдар. Анан ошол жакка тапшыртып флейта деген аспапка окугам, мындай кармоол ойнойт да. Анан аны дагы таштап салып, анан комузду бүттүм да. Анан кийин эле болбой эле кызыгып эле 2007-2008 жылдары Бишкекке каттап бат-баттан келип ырларды жаздырып, анда радио деген аябай күчтүү болчу. Белес деген радиолорго берип, оондорлорго берип, анан үйдөгүлөр көрдү окшойт, бул болбойт деп. Анан ошол боюнча эле анан баягы туура көз карашта болуп калды да. Үнүм жок кое тур десе, анан кийин үнүңүздү жакшыртканга аракет кылдыңыз да, Ооба. Эми негизи вокалды деле окуган жокмун. Бирок негизи ырдаган үйрөнүш керек экен адам баласычы. Азыр эми баарыбыз эле мисалы YouTube'дан караокелерди коюп ырдап атпайбызбы, анан өзгөчө ырдаш керек экен. Анан мен деле баягы келечекте мен максатым жылдыз болуп кетейин деген деле андай эмес. Эми ушундай чыгармачылыкка келгенден кийин жигитке 70 ыраазылык кылат деп коет го. Ырчылык жакты дагы кичине өзүм жактыргандыктан хобби катары ырдап, өзүмө жаккан ырларды ырдап, анан клиптер тартып коем да. Өтө деле басым жасап, бир продюсер жалдап, же менеджер жалдап, мен чыгышым керек деп, андай деле жок. Чалышта өзүңүз эле жооп бересиз. Иә. Сизге байланышка чыгып чалышса өзүңүз эле жооп бересиз. Азыр мисалы жооп берип эле. Жаңы эле мен ырчы болуп баштадым деп туруп, менеджериме байланышып коесузбу дешет го. Ооба. Мындай эме көтөрө баштат да, барсетке көтөрүп алып, флешкаларын берип коюп ушундай го. Эми мүмкүн аларды деле туура түшүнүш керек. Чындыгында баягы жумушу көп болгондуктан ошо жанына баягы телефонду эме кылып туруш керек да. Аларды деле туура түшүнүш керек. Анан андай деле кылбайм да мен. Өзүңүз эле жооп. Ооба, анан бирок ушу шаарга келгенден кийин ушул Сыймык байке айтып калды. Сен ырдайсың, жаман ырдабайсың, өтө деле жакшы ырдабайсың, жакшы мындай орто ырдайсың. Мындай отчет кылып, негизи ар бир маданият кызматкери болгондон кийин отчеттук концерт берип коюшуң керек деп. Аны ойлоп көрсөм, чын эле аябай көп экен менин ырларымчы, репертуар. Анан ушу радио телеге деле көп басым жасабай эле мен өзүм менен эле өзүм дүйнөм менен эле жыргап жүрө бериптирмин да. Анан мейли деп, анан ошо 23-жылы ошо май айында филармонияга тушоо кесип концерт бергем. Кандай өттү? Жакшы өттү, буюрса. Анан как раз мен концерт бергенде ошол жылдан баштап жандуу болуп калды. Жалаң ансамбль менен болду. Клавиша, барабан, гитара. Анан өзүм ырдап жүргөн ырларымды ырдадым. Билеттерди саттык, конокторду чакырдык, ырчыларды. Эмелерге тарттырдык, телеканалдарга тарттырып, буюрса жакшы ойдогудай болду да. Концерт бергенден кийин кандай экен? Дагы бергиңиз келдиби? Негизи алдыда мындай ойлонуп койдуңузбу? Канча бир жылдан кийин дагы беришим керек деп. Ооба, мен негизи 3 блокто бердим да концертти. Фольклорный, эстрадный, анан аягында ошо живой ансамбль мененчи. Жалаң эле минус менен. Анан негизи ансамбль менен көбүрөөк ырдаш керек экен. Эл дагы азыр негизи жандуу үнгө аябай суусап калыптыр. Эми буюрса, эми кызыгып калдым окшойт да. Бир 5 жыл, 6 жылдан кийин
жакшы жетпей берсеңиз болот эми 5-6 жыл көп. Аракет кылып туруп анан берели деп атабыз буюрса. Дагы жакшы чыгармаларды чыгарып, эл алдына. Жакшы, келиңиз, анда дагы биздин көрүүчүлөргө ырдап бериңиз. Гитара менен коштолсун. Анда сиздер үчүн Талайбек Туранов агабыздын ырларын ырдап берели. Макул, жакшы болот. Кый албай бир өзүңдү, алооло оттой жанды, сагынба барын унут, алтыным болбой калды. Канчалык күттүм күндө, өрт болуп отко күйбө, мени кызыктырбай, сен мени сүйгүн сүйбө. Мен сени сагынбаймын, сага арнап ыр жазбаймын, сен ойлоп мен ардайым, өзүмдү кыйнабаймын. Канчалык күттүм күндө, өрт болуп отко күйбө, мени кызыктырбай, сен мени сүйгүн сүйбө. Токтобой тып-тып тамат, көзүмдөн жаштар улап, акыркы коштошордо мен сени кыйбай турам. Канчалык күттүм күндө, өрт болуп отко күйбө, мени кызыктырбай, сен мени сүйгүн сүйбө. Канчалык күттүм күндө, өрт болуп отко күйбө, мени кызыктырбай, сен мени сүйгүн сүйбө. Мени кызыктырбай, сен мени сүйгүн сүйбө, сен мени сүйгүн сүйбө. Мына ушундай сонун чыгарма. Талайбек Тургановдун чыгармалары көбүнесе ушул гитара менен сонун кылып аткарышат го, Дагы кайсыл мындай инструменттерге салса болот? Көбүнчө ушул гитарада аткаргандарды угабыз да? Ооба. Негизи ошо гитара менен жакшы. Аккордеонго дагы салып ырдаса болот. Анан негизгиси ушул эстрадага да салып ырдаса жакшы да. Сиз айтып калдыңыз, көптөгөн баягы аспаптарды үйрөнгөм депчи. Кайсыларды үйрөндүңүз эле, анан эмнеге аларды тандап кеткен жоксуз? Мен кичинекей кезде блок флейта деп коет. Ошо флейтага чейинки этаптагы аспап, үйлөмө аспап. Ошо блок флейтаны окугам. Санап берейин, сана бериңиз. Кларнетти окугам. Андан кийин ошо аккордеонду окугам, баянды окугам. Ошо гитараны окугам, өзүм атаман. Анан өзүң атаң болгон үчүн мындай эркелеп, үй тапшырманы аткарбай, ушундай баарынан тең бирден мындай окугам да. Анан комузду да окугам. Комузда болсо Назира Айтбекованын апасы ошо мага сабак берчү эле анда. Нургүл деген эжейим. Ошол анан ошонун баарын окуп, анан ошо ырдаганга кызыгып кеттим окшойт да. Анан ошо кафелерди ырдап, Чолпон Тобосто бизде кабак деп коет го, орусча шансондорду ырдап, ошондой болуп жүрүп анан 11 классы бүтүп, анан ошо училищедан барып, анан комузду араңдап атып бүтүп келгем да. Ачык айтканда. Анан кийин иштей баштадым. Анан иштей баштагандан кийин баягы окуучулардын ар кандай болот да, кээ бирөө жөн эле келет, анан аябай кызыккан бир окуучум бар эле. Анан ошол келип эле анан агай мага могу күнү үйрөтүңүзчү дейт. Анан ал күнү мен өзүм билбейм да. Окубай жүрсөм кайдан. Анан макул деп, акыры шек алдырбай эмки сабакта деп анан үйгө барып, анан китепти ачып алып, нотаны ачып алып, билбеген жерлеримден атаман сурап, атам бүт инструментти ойнойт да. Анан үйрөнүп алып, анан тиги үйрөтүп, кусок кайра кичинесин үйрөнүп, ошентип атып анан
Кийин бир 3 жыл 4 жыл иштедим ошо мугалимдик стаж балыкчыда музыкалык мектепте. Анан ошондо үйрөндүм да. Ошол окуучуңуз сизге жардам бериптирби? Аябай жардам берди. Анан мен да ал окуучума жардам бердим. Анан ошо былтыр мурдагы жылы ошо 21-жылым жылдыздарына оркестр менен ырдайын деп ошол жакта репетиция кылып атсам эле бир кыз келип эле учурашып кучактап эле бетиме өнүп отуруп той бул ким болду экен деп чочуп анан же келинчегимдин туугандарынан го десем ошо көрсө окуучум экен. Аябай чоңоюп кетиптир да. Чоң кыз болуптур. Анан мен ошол жакта иштеп атам. Быйыл ушу Кренкеевди бүттүм. Сиздин багытыңыз менен, сиздин кеңешиңиз менен Кренкеевди бүттүп азыр консерваторияда окуп атам деп. Ыраазычылыгын айтты. Аябай ыраазы болдум. Анан мен кичине болсо дагы ушундай окуучуларга комузга болгон мындай кызыгуусун арттырып депчи. Канча бир окуучу тарбияладыңыз? Негизи көп эле. Көп эле. Азыр ошо балыкчы шаарында көп. Азыр биякта дагы окуучуларым бар. Эми бияк кичине Бишкек болгондуктан биякта мүмкүнчүлүк көбүрөөк. Окуучуларды көбүрөөк үйрөтүп, ансамбль түзүп алып, КТРде Баластан каналга дагы ошо балдарга арналган сонун жакшы бир берүүлөргө алып барып атабыз. Балдар аябай сүйүнүп калат экен. Баягы класска камап эле жүрөтө бербестен баягы интервью берип, камерага иштеп, элдин алдына чыгыш дагы бул өзүнчө бир шык болот да. Анан ошолорду үйрөтүп атам. Буюрса жакшы. Баягы музыкалык жерде билим бергенден сырткары өзүнчө дагы алып окута бересиз. Анткени көрүүчүлөр арасында да суроо пайда болушу мүмкүн. Үйрөнгүсү келгендер бар болушу мүмкүн дегендей. Ооба. Кошумча үйрөтө бересиз. Кошумча үйрөтө беребиз. Анан баасы канча, мисалы окуусу келгендер барып сизден үйрөнөм десе, канча убакытта? Мисалы эми ар ким шыгына жараша болушу мүмкүн, бирок бир айдын акчасы кандай болот? Бир айдын акчасы 5000 сом болот. 5000 сом болот. Жумасына 2 жолу келет, 1 сааттан. Ошондо 6 жолу келет да. Бир ай 6 болуп калабы, ошондой. Бир айда үйрөнүп кетиши мүмкүнбү? Бир айда үйрөнөт, ооба. Немис болсун деп койсун. Ошол немис окуучуңуз жөнүндө айта кетиңизчи. Кыргыздар барып комуз үйрөнбөстөн, немецтер барып окуп ачыптыр азыр. Немис улутунда ошо бизде Джонатан деген жигит бар. Өзү Германияда турат. Келинчеги биздин Кыргызстандан, Нурзат деген карындашыбыз, өзү Таластан болот. Ошо Сыймык Бейшекеев агабыздын тааныштары, жакын бир туугандары. Ошо Сыймык байке суранып, менин номеримди берип койгон экен, анан келип үйрөндү. Ошо октябрь айында. Алар ноябрдын 3-үндө учуп кетишти. Бир ай үйрөнүп, Сыймык байкенин 4-5 ырларын, жакшы ырларды үйрөнүп кетти. Бир айдын ичинде үйрөнүп алды. Бир айдын ичинде. Анан слуху да, ритми да жакшы экен. Анан сизге эфирден сырткарда айттым го, немисче экен алар, немисче аралашып менен экен да. Бизде кыргыздарда 8ге десе 8:30 келбейт да. Бүт бардыгы уа менен үйрөнүп кетти. Аябай данлуу жакшы экен. Чын эле немистер экен алар, убакытка тагы. Кандай үйрөтсөм ошондо үйрөндү дейт. Дароо-дароо кандай көрсөтсө ошондо үйрөнүп алат экен да. Биз сыяктуу эркелей бербейт экен көбүнесе. Урматтуу көрүүчүлөр, эгерде кызыгуу шын болсо, дароо үйрөнүүгө бизде деле мүмкүнчүлүк бар. Андыктан кыялыңызда бул нерсе бар болсо артка жылдырбаңыз, үйрөнүңүз. Окуу дайыма кеч эмес деп коет го. Алдыга кеттик, бир аздан кийин улантабыз. Бардык көрүүчүлөрүбүз биздин катарда болсо, анда азаматсыздар дейли, анткени жакшы эфирди өткөрүп жиберген жоксуздар. Эгерде жаңы кошулган болсоңуз, кош келиңиздер дейли. Көрсөтүүбүздү улантабыз. Көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсү Пиала Голд чайы. Пиала Голд керектөөчүлөр менен бирге иштелип чыккан чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Пиала Голд өзүнө кениялык чайдын эң мыкты сортторун камтып, дем берүүчү жыттын, байдаамдын жана идеалдуу түстүн кемчиликсиз айкалышы үчүн камтылган. Сен демдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Голд, даамы бай, түсү керемет, чайдын алтын стандарты. Эми өзүбүз отуруп чай ичели. Пиала Голд, түсү алтын, даамы күчтүү. Биз болсо жакшы маекти дагы да болсо уланталы. Көрүүчүлөр, катарыбызда аз гана убакыттар калды. Болуп турмуз биз менен биргеликте. Эми бизде Мелис Илебесов конокто экенин эсиңиздерге дагы бир жолу салып өтөлү. Анда Мелис мырза, келиңиз, дагы жакшы бир чыгармалардан, балким мурдагы чыгармалардан аткарып бересиз. Эски ырлардан ырдап берели анда. Жолдошбек Мамажанов деген жакшы Оғанчы ағайыздың сүрөтүңө деген ырдап берели. Жакшы болот.
сакта деп өзүң берген жалгыз сүрөм сакталуу ошол бойдон менде жүрөм тиктешиң тамашалап турганыңды неге сен түштүң экен күлүмсүрөп неге сен түштүң экен күлүмсүрөп күлкүңө шектүү карап күткөн жүрөк сезимге бир башкача ой түшүрөк өкүнөм сен кайрылбай кеткениңе калбай деп эч болбосо беттен бир өп калбай деп эч болбосо беттен бир өп эгерде бири болсо менден бөлөп же тытып сүрөтүңдү же өртөмө мен тытпайм күнөө сенде сүрөттө эмес сүрөтүң жүрө берсин күлүмсүрөп сүрөтүң жүрө берсин күлүмсүрөп ушундай сүрөтүмө деп аталды. Мурда кандай сонун болгон сүрөттөрүн, бир сүрөтүн катышып, сөздөрүндө жазылгандай. Бактуу болгон да сүрөттөр. Аны карап бактуу болушуп, же тыткызы келип, же бул жүрө берсин деген сыяктуу ойго келишип, азыр эмне сүрөттөн көп нерсе жок. WhatsApp'тан жиберип койчу деп. Ооба. Качсыныраак болсо Telegramдан жөнөтчү деп. Же болбосо сүрөт жок болсо Instagramга кирип эле карап алышып, азыр мындай. Мурда барктуураак болгон окшойт, Ошондой окшойт азыр эми. Заманга караша ушундай болуп атат, баардыгы жеңил болуп атат. Кааласа кирип эле көрүп алат, Бир сүрөт үчүн эле карачы кандай сонун чыгарып койгон. Карачы, бир сүрөттү карап кандай сонун чыгарма жаралган, Мурда ошол эле учурда сүйүү нарыктуу да, барктуу дагы болгон окшойт. Адамдар бири-бирине болгон сезимдерин айта албай көпкө чөйдү. Сиздин бала чагыңыз ошондой эле учурларга туура келди болуш керек, Жеңиз жөнүндө да айта кетсеңиз, кандай тааныш болгон? Ошол учурларда болду эле же кийин WhatsApp чыккандан кийин таанышып калдыңыздар? Жок, WhatsAppка чейин таанышканбыз. Ага чейин, Одноклассники беле. Ошондо жок, анда деле агент. Ошо агентке чейин го деп. Ага чейин. Мындай телефондор чыга элек болчу да. Мен ошо
Балыкчыда бир Смак деген кафеде иштечү элем. Ошо биздин таанышканыбызга ошол кафе аябай чоң себепкер болгон. Аяка барсам ошо бир айга эле иштегени келиптир, администратор болуп шаардан келиптир. Анан экөөбүз ошол жакта кафеде администратор, мен музыкант болуп иштеп. Анан таанышканбыз да ошол жерден. Анан ал кезде ошо мындай эле телефондор болчу. Анан ошо 2 жылдай сүйлөшүп. Срокко тартпайт, Ооба. 2010-жыл. Анда эң кыйын телефондор жана эме болчу. Nokia 6233 деген. Анан N73 деген да бир телефон бар болчу да. Музыкасы өзүнөн чыкканчы. MP3 деп аябай. Аларды көтөргөндөр аябай неме болчу, э? Ошо келинчегим ошондой көтөрчү да, N73 көтөрчү да. Азыр эстеп кеттим. Андан ошо 2010 үйлөндүк, анан кийин чыкты да. 12-13 жылдардан баштап чыкты окшойт. Беркиндей сенсорныйлар. Ошондой таанышуу болгон. Ошондой. Демек кафеден таанышкан турбайсыздар, э? Жакшы, балдарыңыз жөнүндө айтсаңыз. Бир уул, 2 кызым бар. Уулум Баяман 5-класста окуйт. Андан кийинки кызым Назима 3-класста окуйт. Андан кийинки кызым Арука 2-класста окуйт. Чоңоюп калышкан турбайбы? Ооба, чоңоюп калышты. Аларга дагы мындай музыкалык жөндөн барбы? Кызыгышабы негизи? Ооба, негизи музыкалык жөндөн бар. Уулум кичинекей кезинде баягы Кара Жорго бий жаңы чыкканда аябай бийлеп, сонун ырдап аткан. Анан кийин чоңоюп азыр футболго кызыгып кетти окшойт. Ырчы болбойм дейт да. Ырчы болбойм дейт. Кыздарыңызчы? Алар деле алысыраак да. Келинчегиңизчи? Келинчегим болсо акча санайт. Мен тапкан акчаны санайт деп кой. Өзүнүн кесиби башка. Кесиби башка, экономист. Анан азыр ошо бала бакчада иштейт. Экономист турбайбы? Акча санаган жакшы болуп турбайбы? Анан акча санап, биздин чыгармачыбызга жардам берет. Ушундай иштер менен да. Жакшы, эң сонун экен. Демек, баягы чыгармачыл инсанды колдой билген адам бул баягы бөшөгөндүн артында чоң жоопкерчиликти алат го. Ошондой эле сыяктуу экен да, э? Жубайыңыз дагы. Эң сонун бактылуулук каалайбыз. Анан келечектеги пландарыңыз жөнүндө бөлүшүп өтсөңүз, кандай бир өзгөчөлүк киргизсем деп ойлойсуз? Мисалы биздин маданиятка же болбосо ыр жаатындабы, эстрадабызга? Эми азыр өзгөчөлүк киргизиш негизи аябай оор да. Кыйын, э? Мен шоу бизнесте азыр элдин алдында сап башында болуш да кыйын болуп калды чындыгында. Ырчылар аябай көп. Сыйыкбек айткандай эми наркомандар көбөйгөндөн көрө ырчылар көп болгон жакшы, конечно, албетте. Ошону тамашалап коет. Ал үчүн изденүү керек. Анан ырчы болгондон кийин эч кимди туурабай, өзүнө гана тийишелүү үнү, өзүнө гана тийишелүү стиль болуш керек экен. Аны мен деле кийин байкадым. Ошол издениш керек аябай. Изденип жаңылгондор менен иштеш керек. Эми оор жагы менен, оор да болгону менен бир жагынан азыр оңой да болуп атат. TikTok'tu ачып алып, түз эфир кылып алып деле элге тааныла берсең болот. Instagram деген бар. Эмгек керек да, аябай эмгектениш керек. Анан жакшы жолдо жүрүш керек да. Бир хайп жаратып жибербейсизби? Дароо таанылып кетип анан. Андай мен негизи той алып барам да, азыр ошо эстеп кеттим. Анан оюн ойнотчу элем да, ушундай 5 байкени чыгарып, колдоруна тамгалардан берип, анан аялыңардын кайсыл жери жагат, кайсыл мүчөсү жагат депчи. Ошентип койсоң, ошо көлдөн чолпонтудан алып барсам, анан ошо бирөөлөр кичине уяттуу жерлерин айтып койгон. Анан аны камера таткандар кесип туруп TikTok'ко чыгарып ийиптир. Аябай көп болуп кетти да күзүндө. Анан той алып барып эле тамгаларды берсем эле элдер каткырып элечи. Көбүнчө ошо элдер суранып калышты, ошол оюнду ойнотуп эле койчу депчи. Аялың кайсыл жери жагат деген тамада сенсиңби депчи. Анан ал деле жакшы экен, анан бирок ошол үчүн биздин тойду алып барып койчу деп чакыргандар болдубу? Ооба, негизи ошондойлор бар. Мен тет классташым ошону сурап койчу, ошол сурааны ошондон сурачы депчи. Ошондон көп болуп атат да. Анан бирок эми биз эми маданият кызматкери болгондон кийин сөзсүз эле ырдап эле жыргай бербестен элге аябай үлгү болушубуз керек. Жакшы жагыбыз менен үлгү болушубуз керек. Ошо үй бүлөбүз менен, жүрүм турумубуз менен жакшы үлгү болушубуз керек да. Ал нерсе негизи туура эмес деп ойлойм да. Хайп дегенчи. Акыры деле Кудай деп эле иштей берсек эле, анан Кудай таалам өзүнүн бир берекесин берет да, ийгилигин.
Алып барганыңыз эмне болуп алып барып калдыңыз? Аны деле ошол мурунтан көп жыл болду негизи. Алып барып жүргөнсүз да? 2009-жылдан бери эле алып барып жүрөм. Анан ошо 14-15 жылдан баштап анан Сыймык байке менен таанышып, анан концерттерин алып бара баштадым. Бирок концерт алып барган чындыгында оор экен. Эми себеби тойдо ар кандай ылдый өйдө сүйлөй бересиң да. Тамашаны сүйлөй бересиң. Мисалы бул теледе же болбосо сахнада анын өзүнүн орду бар. 4-5 тепкич өйдө болот экен да. Анан үйрөндүм. Кичинеден үйрөнүп калдым буюрса. Бизде командабызда алып баруучулар, ырчылар көп, Сыймык байкенин. Анан алар бошобой калганда мени алып барам да. Ошондой запаска да. Запаскадан турам да. Эфир башталган тарта Сыймык Бейшекеевди абдан көп айттыңыз да. Сиздин чыгармачылыгыңызга бир салым кошкон дагы ошол инсан окшойт да. Сыймык Бейшекеев менен таанышкан күнүңүздү айтып бериңизчи. Ал бир өтө кыялданып, ушунун ырчын жанынан көрсөм деген нерсе болот эмеспи? Биринчи таанышкан күнүңүздү айтып берсеңиз? Эми мындай болот экен да. Мен досторум, классташтарым мындай айта берет. Бул эмне ырчы да деп элечи. Эми алардын дүйнөсү башка болот экен. Чыгармачыл адам биз башкача болобуз да. Бизге аябай бактылуулук эле да алчы. Анан мурун бир келип кеткен, балыкчыга келип, биз элдик таланттарды издейбиз деп конкурс кылып кетип, анан балыкчыдан мени өтүп кеткем да. Анан экинчи туруна бара албай калгам. Анан эле кийин эле бир 2-3 жылдан чалып калды, ошо 16-15 жылдары го, унуткан. Мен Сыймык Бейшекеев байкең биз ушундай көлгө келдик эле. Анан ушундай аппаратура коюп берип койчу биздин концертке депчи. Ошо Чоң Сарай деген айыл болчу да. Анан ал күнү келинчегим туулган күнү болчу, августтун 23-ү. Коноктозмокпуз. Анан эми Сыймык Бейшекеев мага чалат турбай деп аябай бактылуу болуп, коноктун баарын өзүңө эле тосо бер деп кеттим. Атын кылдыңыз. Ооба. Өзүңө эле тосо бер деп аппаратураны жүктөп алып анан барып ошондо аппарат коюп бергем. Ошондо көрдүңүз. Анан көрүп келинчегим туулган күндө эле видео эме кылып коюңузчу деп. Ошондой таанышуу болгон да. Эң сонун экен. Дагы да болсо ошол катышуу бар сиздерде. Дагы да болсо болсун дейли. Анан чыгармачылыгыңызга ийгилик каалайбыз. Сизге рахмат келип бергендигиңиз үчүн. Келип турумуз. Анан бул чайды алып, жеңеңиз менен биргеликте чай ичип коюңуздар, Чоң рахмат. Ийгилик каалайбыз. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер менен коштошпойбуз. Кийинки эфирден көрүшкөнчө амандыкта болуңуздар.